Аялдар акчаны өзүңүздөн эч качан аябаңыз. Салон красотага барат, бир кийим-кече алганы барат, бир магазинге, маркетке кирет, азыр канча сен айтат экен, деп күтүп отурат да. Чачын жасалган атабы күйөөсү үчүн жасанабы айырмасы жок, ойлонуп отурат да. Азыр бул канча сом айтат экен, мен жүрөгүм үчүн алып коебойм экен деп коркуп отурат да. Жок, өзүңүздү кое бериңиз, эркин коюңуз. Мээ жактан, жүрөк жактан, рух жактан эркин болуңуз. Ал баары бир ала турган акчасын алат. Сиз кысылсаңыз да, кысылбасаңыз дагы баары ошол акчаны алат. Ойлонуштун кереги жок бул жерде. Эркин болуңуз, өзүңүздү эркин коюңуз, эрке болуңуз. Жаштыгыңызда кандай эркин эдеңиз, эрке кыз эдеңиз, атаңызга не болсо айтат элеңиз. Ошол сыяктуу Кудайга айтыңыз бардык түйшүк маселелериңизди. Сиз Кудайдан коркуңуз, күйөөңүздөн эмес. Сиз күйөөңүз жок учурда кыянат кылып коюшуңуз мүмкүн, а Кудайдан корксоңуз, күйөөм көрүп турат дебейсиз да, Кудай көрүп турат дейсиз да. Ошонун натыйжасында кыянат кылбайсыз, ошонун натыйжасында адам болосуз. Демек, өзүңүздөн аябаңыз. Акча барбы аябаңыз. Эгер жок болсо, не кереги бар салон красотада? Эмне бар? Бышырып коюптур салон красотада. Акча жокпу, барбы? Акча жокпу, анда күтө тур, сабыр кылып тур. Кийим-кече албай тур. Барбы? Ойлонбо, кенен ал. Ысырап кылба бирок. Мекендешим, эже карындашым. Эриңизди алдаганды дагы билиш керек. Алдаган дегенде туура маанинде алдаганды. Журтуп, муну алып бер, аны алып бер. Алып бербесең андай кылып берем, мындай кылып берем дештен мурда өмүрлүк жолдошум, мени кандай көйнөктө көргүңүз келет? Мени кандай жасалгалуу болушуңузду каалайсыз деп бир сурап көрдүңүзбү? Сизге кандай косметика жагат негизде бир сурап көрдүңүзбү? Балким сизди баягы кытайский химикаттарды эмес, осмо коюшуңузду жакшы көрөт ал. Балким. Балким бир каяктагы химиялык бир атадукуйлерден көрө өзүңүздүн жытыңыз жогот балким ал. Ошондуктан алдаганды жакшы маанилде билиш керек аял киши.